Assalamu алейкум, урматтуу кесиптештер. Кечеде айткандай, сабакты деги эле биз ошол курстун катышуучуларына ар дайым кесиптештер деген сөздү колдонууга аракет кылабыз. Анткени бул биздин бир мындай жакшы тилек ниетибиз. Ошол сиздерди программист болуп чыгып, биз менен кесиптеш болсо экен деген максатта ошентип айтабыз. Баарыңыздар бүгүнкү биринчи сабакка кош келипсиздер. Бүгүн сабакка катыша албай калган адамдар эртең записти көрсө болот. Деги эле бул сабактар сиздерде ар дайым сакталуу боюнча калат. Сабактын ссылкасын ошол Telegram каналга жиберебиз. Ошол эле учурда сиздер бизге жиберген Gmail почталарыңыздар бар. Ошол почтага дагы ар бир сабак өзүнчө ар дайым жөнөтүлүп турат. Эми бүгүн биринчи сабагыбызды эмнеден баштайбыз туугандар? Бүгүн биринчи сабагыбызды кече дагы айтылган, бүгүн дагы сөз кылалы. Биздин кыргызча Flutter 11 деген группабыз бар. Бул сиздер биздин 11-чи группабыз болуп эсептелесиздер. Ушул Telegram группаны урматтуу кесиптештер ар дайым ушул уведомленияны ачык кылып коюңуздар дедик эле. Биринчи ошол нерсени ачык кылып коюңуздар. Эми биз сабагыбызды баштай берели. Эң эле биринчи туугандар бизге керектүү болгон каражаттарды установка кылуудан баштайбыз. Бул биринчи мен бул жерде Google Chrome'ду колдоном. Google Chrome'до ачканда эле бул издөө жерине flutter.dev деген сайтка киребиз. Бул сайттын ссылкасын дагы сиздерге жиберип коем. Бүгүн балким мындай сабак кыскараак болушу мүмкүн. Себеп дегенде мындай мен ойлоп атам, башында мындай кичине ирети менен шашпай туура кылганды үйрөнүп алалы деп. Ошон үчүн бүгүн сабак бир аз кыскараак болуп калышы мүмкүн. 8 ноябрдан баштап уже код жазуу жагына өтөбүз. Ошого чейин буларды даярдык сабактар катары кабыл алсаңыздар болот. Ушул flutter.dev деген сайтка киргенде мындай бир бет көрүнөт бизге. Анан негизи бул англисче сайт. Эгер кааласаңыздар муну мындай любой бир жерден мышканын оң жагын басып туруп бул жерде перевести на кыргызча дейт бул жерде. Мен кыргызчага которуп алып окуйт элем мурда. Кыргызча дагы окусаңыз болот. Негизи азыр Google жакшы которуп калды. Flutter колдонмону иштеп чыгуу процессин өзгөртөт дейт. Бир код базасынан кооз, мобилдик, веб, иш такта жана кыскартылган колдонмолорду куруңуз, сынаңыз жана орнотуңуз дейт. Мындай ушул жакты көрсөк болот. Анан бул жер баштоо деп турат. Азырынча мен муну англисче эле кылып турайын, оригинал өзүнүн тилинде. Get started дегенди басабыз. Get started себеби мындан ары баягы биз англисче билбесек дагы уже англисче терминдерге, англисче сайттарга да колдонууга көнүшүп баштаганыбыз туура болот дегим келет. Анткени азыр баягы англисчени жакшы билгендер жумушту жакшы таап кетип атышат. Ошон үчүн баягы техникалык англис тилибизди өнүктүрүп баштасак туура болот. Get started'in ичине киргенде туугандар эң эле биринчи бул жерде install деген чыгат. Install'дун ичинде туугандар 4 нерсе турат. Бизге өтө көп белгилүү болгон 2 операциондук система бар. Булардын бири Windows, бирөөсү macOS. macOS'ту баягы Apple компаниясы чыгарган MacBook'тарды колдонгон болсоңуз, анда ушуга киресиз. Анан Linux деген дагы ачык булактуу операциондук система бар. Аны колдонгондор Linux'ка киресиздер. Же болбосо Chrome OS деген бар. Бул дагы ошол Google тарабынан иштелип чыккан операциондук система. Муну колдонгондор мен көрбөдүм пока, колдонгондорду. Өзүм кызыгып жүрөм, көчүрүп алып колдонсом деп. Основной биз көбүнчө эмнени Windows'ту колдонобуз. Мына меники да Windows. Белгиси окшоп турат го, мына Windows.
Windows'tu колдонгондор ушул баскычты басабыз. Азыр мен ошол Windows'ка көрсөтүп берем, анан macOS башкалар болсо, аны дагы алдыда көрсөк болот. Аларга өзүнчө жардам кылабыз. Эми ушул жерге киргенде System Requirement деген бар. Бул жерде ошол системанын системалык талаптарды айтып атат. Operating Systems деген ошол Windows 10 же андан кийинки системалар болуш керек экен. Мынакей Disk Space дейт. Ушу 1.64 места болсо жетет дептир, бирок эми көп эле болгону жакшы. Себеби улам иштегенде дагы толот. Андан tools'тар, эмне дейбиз, кошумча каражаттар. Бул жерде ошол Windows PowerShell this is pre-installed with Windows 10 деп Windows 10дон өйдөкүсүнө PowerShell 5.0 деген өз эле установка болгон. Демек, муну установка кылбайбыз. Анан Git for Windows дейт. Ушул Git дегенди көчүрүп алгыла дейт. Демек, ушул жерден баштайбыз биз. Биринчи ушуну көчүрүп алабыз. Так, анан ушул жерде мен бир нерсе сурап коеюнчу, туугандар. Түшүнүктүү эле сүйлөп атамбы? Ооба. Дастан? Ооба дейт, жакшы. Идрис, Эрмек? Ооба. Эң сонун. Анан мындай бир маселе бар, туугандар. Суроо болсо, мындай сразу эле ошол жерден токтотуп эле. Анан биз мындай кылып окуйлу. Мугалим окуучудай эмес. Мындай бир туугандай, Эгер жашыңыздар менден кичүү болгон болсо, бир Турат деген агабыз бар эле, бир тууган. Ошол агабыз бизге көрсөтүп үйрөтүп берип атат дегендей максат менен, ошондой көз караш менен окусак, биз бири-бирибизге дагы жакын болобуз. Анан мугалим дегендей болсо, анда эмне деп ойлоп калат, сурасам уят го, же болбосо сурасам билбейт экен, тупой экен деп ойлойт го деген сыяктуу ойлордун баары өзү мындай тупойский ойлор да, туугандар. Бир тууганча болсун бул жагы. Суроо барбы, сразу эле токтотуп эле. Турат агай, шашпа, кое тур, мына жерде айтып берди. Так, эң сонун, анда кайра ошол жерден улантып атабыз. Рахмат, Дастан мырза, окей дейт. Мен кайра айтам, мынакей. Артка кайттым. Flutter.dev деген сайтка кирдим. Киргенде эле бул жерде get started дегенди бастым. Мен азыр Windows колдонуп аткан үчүн могул нерселерге тийишпейм да, Windows'ты ачтым. Бул жерге келдим да, мына системалык талаптарын деле окуган жокмун, өттүм. Git for Windows деген жерге келип, мышканын оң жагын басып, открыть ссылку в новой вкладке дегенди бастым. Мынакей. Бул жакка өттү. Эми бул жерден ушул могул жерде биздин Windows'тардын өзүнүн ушул операциондук системалары, Windows'тар эки түрдө орнотулат. 32 бит, анан 62 бит болуп. Азыркы учурда бардыгы эле 64 битти орнотуп калды. Аны билиш үчүн могу рабочий столго келип, этот компьютер дегенден келип, мышканын оң жагын басып, properties дегенди, же болбосо alt enter дейт. Мындай alt enterди бассак, мындай нерсе ачылат. Ушул жерде Windows'тун операциондук системасынын системдин тиби type 64 бит operating system дейт. Ушундай экен. Ошон үчүн мен бул жердеги Git'tin 64 bit for Windows setup дегенин басам. Муну бассам, мына көчүрүп баштады. Бул көчүрө берсин, бул көчүрүп турсун. Мен кайра бул жакка өтөм, дагы ылдыйжылам. Бул жерге келип туруп, мына get the Flutter SDK дейт. Ушуну басам. Бул дагы көчүп атат, мынакей, бул дагы көчүп атат. Дагы ылдый түшөм, Android setup деген жерге жетебиз. Android setup деген жерге келгенде,
install Android Studio деген жазууга жетип, биринчи катарда турган эле жерден дагы мышканын оң жагын басып, открыть ссылку в новой вкладке деп, жаңы вкладкада ачып алам мындай кылып. Идрис мырзанын жакшы суроосу бар, азыр жооп берем ага дагы. Бул жерге келгенде жаңы бир ошо Android Studio'нун сайтына келебиз. Download Android Studio дегенди басабыз. Моундай бир жазуулар ачылат бизге. Муну мындай эң аягына чейин алып келебиз, эч нерсе окубай эле жолдо. Толтура тексттер бар, аны окуп түшүнгөндө эле жокмун. Басабыз да, муну дагы Download Android Studio дейбиз. Бул дагы көчө берсин. Так, муну закрыть деп, муну да закрыть деп, муну дагы пока закрыть кылбай туралы. Бир эле ушул flutter.dev деген сайттын ичинен биз 3 нерсени көчүрүп алдык. Git, анан Flutter Windows, анан Android Studio. Көчүп атат булар. Бир аз мындай мегабайттары көп болгон үчүн көптө көчөт. Ага мындай кыжаалат болбойбуз, күтүп турабыз. Андан кийин жаңы Google ачам мен. Ушул жерге келип туруп, англисче VS Code Download деп жазам. VS Code Download деп жазсам, мына code.visualstudio.com деген сайт ачылат. Ушул чыгат эң эле башта, эгер чыкпаса, муну туура издеңиздер. Муну да мышканын оң жагын басып, бияктан издейм. Так, мынакей, бул жакта дагы баягыдай эле Linux нелер чыкты. Биз Windows деген жерде эле басып коебуз, болду. Бул дагы көчүп баштайт. Мына көчүп атат, көрдүңүздөрбү? Муну өчүрө берем. Кайра бул жерден VS Code Community дегенин басам. VS Code'дун эки түрү бар. Visual Studio Microsoft.com деген ачылат бул. Аны дагы жаңы вкладкада ачып, скачать Visual Studio дегенди басып коем. Все, болду. Бул дагы көчүп атат. Уже көчүп калды, аз эле экен. Так, 5 нерсе көчүрдүк. Дагы эмне керек эле бизге? Пока болду окшойт. Эми мына показать все десек, бул жерде баарынын көчүп атканын көрөбүз. Мына Git, бул көчүп бүтүп калыптыр. Мына да аз калды. Мына 45 мегабайт күтүп турабыз. 15, 14, 12 секундалап санап атат артка. Обратный счет кетип атат деп кой. Барды, то есть Git көчтү, Flutter көчтү, Visual Studio Setup көчтү. Нол экөө калды азыр. Бул дагы көчө берсин. Ушуну карап турганча сүйлөшүп туралы туугандар. Сол көтөрүп койчу. Так, эми могул жерде Идрис мырзанын суроосуна келе турган болсок, GitHub менен Git'тин айырмасы эмнеде дейт. Git деген бул биздин компьютерде иштей турган бир терминал. Ал мындай биздин ошол компьютердеги буйруктарыбызды аткарып бере турган, ошондой иш аткара турган терминал. GitHub болсо бул платформа, сайт. GitHub деген сайт бул жакта бар. Азырынча мына github.com дейт. Ошол балким Git'тен алынган болушу мүмкүн. Ошол Git аркылуу дагы бул жакка ошо программисттер өзүнүн маалыматтарын киргизет да. Бул боюнча дагы Кудай буйрса алдыда токтолобуз. Кыжаалат болбой туруңуздар. Бул жакта бизде эмнелер бар экен? Пока эч кандай эч нерсе жок экен. Пока мында эч нерсе жок экен. Бирок колдонуп жүрөбүз муну дагы.
ушундай GitHub деген просто сайт, программисттер колдонот. Бул жакта ар кандай коддорду тапса болот. Жакын арада ошол биз дагы мындай көрө турган нерселер бар бул жакта. Мисалы, Адилбек деген биздин окуучубуз бар. Ошонун GitHub экен. Мунун коддорун мындай кылып көрүп, эртең Кудай буйрса мындай жумушка кире турган болуп калсаңыздар, сиздердин да ошол GitHub'ыңыздарды карайт. Немелер ушуну карайт. Адилбек акыркы учурларда уже сентябрдан бери 12-сентябрь, 20-сентябрь, 14-сентябрь аябай катуу иштептир. 17-си иштеген күндөрү ушинтип көрүнүп калат да. Анан сиздердин мындай баардыгы жапжашыл болуп турса, мындай жумушка жакшы алат деп айта алам, Кудай буйрса. Пока бул темага тийишпей туралы, мынакей биз бардык нерселерди көчүрүп койдук. Эми буларды өчүрүп сала берем. Показать в папке дегенди бассам, бизге ошо керек нерселер бул жака көчүп келди. Мынакей Android Studio, VS Code, Git, Visual Studio, анан Flutter. Так, ушул нерселерди сиздер дагы көчүрүшүңүздөр керек болот. Эми муну пока жаап турам. Бул дагы жабылып калса, биз каяктан табабыз? This PC дегенди, этот компьютер дегенди басып, бул жакта downloads деген бар, же болбосо загрузки деген. Загрузкини бассак, бизге ошол акыркы көчүрүлгөндөр мындай болуп чыгып берет. Эгер башка нерселер жок болсо, азыр менде буякта көп нерсе бар экен. Так. Мындай кылып алалы. Кандай кылсам мындай көзгө жакшыраак көрүнсүн деп атам. Мындай кылып алалы. Муну удалить салайын. Бүгүн көчүрүлгөндөрдүн арасында биз эң эле биринчи Git'тен баштайбыз. Эң биринчи көчүрүп алганыбыз Git болбоду. Git'ти установка кылуу үчүн мышканын оң жагын басып, Open дегенди бассам болот. Же болбосо мына Enter деп турат. Мындай кылып туруп Enter'ди бассам болот, же мышканы 2 жолу бассам болот. Кыскасы муну иштетишим керек. Git'ти 2 жолу басып иштеткенимде мындай нерсе ачылат. Негизи компьютерге бир нерселерди установка кылууда, мындан кийин дагы көп нерселерди установка кылып калсаңыздар, 2 жолу басып эле анан дайыма мындай next деп баса берсеңиздер болот. Сиздерде мондай нерсе чыкпашы мүмкүн. Мен мурда установка кылганым үчүн ушул могул жолдо бар дейт. Ошону эле ошол папкага эле кайра установка кыла берейинби деп атат. Мен окей деп атам. No десем башка жака алат. Yes дейм. Анан могул эки нерсе сөзсүз белгиленген болушу керек. Мына ушул эки нерсе Git guy here, Git bash here деген белгилениш керек. Next дейбиз. Next дейбиз. Дей беребиз. До конца next дей беребиз. Анан ушул жерден install деген чыгат, install'ду басабыз. Ооба, downloadка көп убакыт кетет. Интернеттин ылдамдыгына жана компьютердин ылдамдыгына байланыштуу. Ошон үчүн мен бүгүн мындай шашпай көрсөтүп берем деп атканым ошол болчу. Мындай мен даже мынтип ойлодум эле, мындай азыр меники тез көчүп калды да, кээ бир учурда болот мындай 1 сааттан ашык убакыт только download болуп калат да, скачать болупчу. Ошону күтүп отуруп калабыз да. Так, анан бул бүткөндөн кийин with Reels Notes дегенди алып салып туруп, Launch Git Bash дегенди басып туруп, мындай кылсак, бизге мындай нерсе ачылат. Ушул терминал. Программисттер баягы мындай эле бир кара экранда отуруп алып эле минтип эле бир нерселер жаза берет го. Ушул да. Ушул. Мынакей. Биз мисалы ушул жерге келдик. Мындай кичине болуп тура берсин, эмнеде иштеп атканыбызды көрүп туралы. Мисалы
git деп жазып, 2 тире коюп, version деп жазсак, мына git version 2.38.1 Windows 1 деп турат да. Демек, git биздики иштеп атат десек туура болот. Git'ибиз иштеп баштады. Муну өчүрөбүз. Кайрадан загрузкиге киребиз. Биз экинчи эмнени көчүрүп алдык эле? Экинчи көчүрүп алганыбыз биздики Flutter деген болчу, мынакей бул сайтына кире турган болсок, могул Flutter Windows 3.3.6 Stable Zip деген болчу. Ушуну көчүрүп алганбыз. Мына биякта турат. Муну ачканга чейин биз могул этот компьютер дегенге кирип, C дегенге кирип, азыр мен бул жакка ачып салбадым беле. Шуну удалить салайын. Мендеги бар нерселердин баардыгын удалить этип, анан кайра көрсөтүп берип атам да. Азыр бирок айрым маселелер бар. Менде каталар чыкпайт, сиздерде чыгат. Мынакей, этот компьютерге киребиз, локальный диск S'га киребиз. Бул жерге келип туруп, мышканын оң жагын басып, ушул жерге жаңы папка ачабыз. Ушул жерде болгону туура болот. SRC дейбиз анын атын. SRC болду. Муну жаап сала беребиз, кереги жок. Могул Flutter Windows 3.3.6 Stable Zip дегенге келип, мышканын оң жагын басып, Open, мен могулдай нерселер бар, кошумча WinRAR деген бар. Андай жок болсо Extract all деген бар, же болбосо Izlece деген чыгат. Ошону басам, мындай нерсе чыгат. Browse дегенди, же могул жерде открыть болуш керек эле, ошону басам. Ошол могул этот компьютер дегенди басып, локальный диск S'ны басып, биз жаңы түзгөн папканы, мына ичи бош. No items marked your search дейт. Азырынча эч нерсе жок дейт. Ушунун ичине кирбей туруп, тандап туруп, select folder дегенди тандайбыз. Ошол папканы тандоо дейт. Аны басам. Мынакей C, SRC болду. Extract дейм. Бул дагы кичине убакыт алат, кетти, бирок мындай кичине жай кетти азыр. Түшүнүктүү болуп атпайбы? Мынакей кетти. Кичине менин компьютеримге кыйналып баштады, дыр деп калды. Үнү чыгып атат. Сиздерге угулуп атабы, угулбай атабы билбейм. Түшүнүктүү туугандар, сүйлөп койсоңор болот, үн чыгарып барсыңарбы, бияктасыңарбы? Баягы бир немелер айтып калат эмеспи, билесиңерби? Куудулдар айтып калат эмеспи? Илгери Шаршен деген куудул болгон турбайбы? Билбейм. Ошол маданият кызматкери экен Шаршен. Анан үнү жакшы эмес окшойт да, ырдаганда. Анан бир жерге барып, ошо концерт койгону келдим деп, айылда элдин баарын чогултуп алып, анан көздү жумуп алып ырдай бериптир дейт го. Көздү жумуп алып ырдай бериптир. Көздү ачса эч ким жок дейт. Элдин баары кетип калыптыр. Анан көздү ачса эле элдин баары кетип, бир жалгыз кемпир отурат дейт маңдайында. Анан кемпирге: "Ой, апа, рахмат, чоң рахмат. Ушул немени, мындай талантты баалап, ошол маданиятты баалап, ушул жерде отурган экенсиз. Талантың менен жерге кир" дейт экен да баа кемпирчи. Алдыңа салып берген талпак меники эле, ошону алып кетейин деп бүтүп отурам. Араң чыдадым депчи. Ансагандай мен сүйлөп атам, көздү жумуп алып. Көздү ачсам эч ким жок деп, ой, баары кетип калбасын. Бир эле Идрис калган болсо, агай, талантың менен кой депчи. Ошондой туугандар. Жакшы. Көрдүңүздөрбү, бул иштер оор да. Могул абдан about 30 минут иштеп атат. Эми анчалыкка жетпесе керек, бирок ушундай да күтүп көп да болот да. Ал бүткөнчө мындай кичине
сиздерге анекдот айтып берип турайын деп этим. Идрис. Агай, эме бир суроо берсем болобу? Ушул нерсени окуп бүткөндөн кийин мындай сертификат же бирдеме берилеби? Негизи ушул суроо бизге көп берилет да. Анан мындай маселе бар. Негизи сертификат деле берип койсок болот эле мындай кичине министерствого баягы лицензияга тапшырып коюш керек. Анын үчүн анан сертификат алып берсек болот. Бирок бул IT тармагында ошол сертификат ушундай нерселер вообще каралбайт да. Анан ошон үчүн биз деле аракет кылбай элебиз. Азыр ушул учурда, ушул тапта Швейцарияда эки биздин бүтүрүүчүбүз иштеп атат. Алар деле мындай эч нерсе сертификат эч нерсеси жок эле жумушка кирди. Азыр Кудай буюрса ошо Польшага бир кызыбызды жумушка киргизүүгө уже сүйлөшүп атабыз. Мындай бир топ немелери кадамдары бүтүп калды. Ал кызыбыздан деле сертификат эч нерсе сураган жок. Бүгүн как раз бүгүн Дубайга бир кызыбызды жумушка киргиздик. Андан деле эч нерсе сураган жок да. Мен ошо жумушка киргенде ошо эме болуп калабы деп ошого сурадым да. Кудайым буюрса, жумушка азыр мына ким сурады? Дастан мырза сурадыбы же Идрис мырза сурадымы? Git менен GitHub'дын айырмасы деп сурабадыбы? Ошол жерде жана GitHub деген мен көрсөткөн сайт платформа мисалы ошол өзү сертификаттан жогору турат да, чындай келгенде. Анткени сиздин ал жерде жазган коддоруңуз, ал жердеги иштеген жумуштарыңыз ошол сиздин билим алгандыгыңызды тастыктап бере алат, жетиштүү болот. Рахмат, бирок аябай жакшы маанилүү суроо болду. Бул да аябай көп келип жүргөн суроолордон. Рахмат. Кодду баракка жаз дегендер да болушу мүмкүн. Ошолор жана Python'дарда, Java, JavaScript'терде көп кездешип жүрөт. Азырынча бизде кодду баракка жаздырбайт. Сонун дагы ушундай суроолор болсо берип, ошолор сүйлөшүп турсак болот. Мындай кылалы. Мен мындай кылалы, ушул ирети менен кете берсин, дагы башка бир нерсени установка кылбай эле турайын, сиздердин башты айлантпай. Кандай дейсиздер? Ооба агай, ушуларды пока көчүрүп алып, эметкичек деле бир топ убакыт өтөт го. Ооба, ошол 8-ине чейин убактыбыз бар, ошон үчүн мындай ар бирин бирден. Бүгүн мен көрсөтүп берем. Мүмкүн болушунча баарын бүтүргөнгө аракет кылам. Эртең уже ар бириңиздердин компьютериңиздерди могу меникиндей кылып экранды ачып алып, ар бириңиздердикин кылабыз да. Бир аз тездеди. Булар күтүп отура берет экен по-любому деди окшойт, Бүгүн жакшы башталды сабагыбыз. Кечээ күнү мен кичине бир аз мындай настроением түшүп калды эле. Эч ким келбей койгондо кичине таанышып сүйлөшүп отурган тарап кеткенбиз. Эртең баштайлы деп. Агай, дагы бир суроо берсем болобу? Ушу неме бир нерсе айтып коеюнчу, болбойт. Суроо берсем болобу деген нерсе болбойт. Ошентпей эле бере берсеңиз жакшы болот эле. Эме жөнүндө сурайын дедим эле, фронт-энд, бэк-энд деген эме боюнчачы, силерден ошону укса болобу? Бул ошол мындай негизи мындай да, фронт деген эмне деген сөз? Мындай
бир нерсенин мындай маңдайы да майдан деп коет го мындай. Азыр эми ушундай көрсөтөйүн. Мисалы, могул жерде биз бир сайтты көрүп атабыз да, мындай, туурабы? Ушунун бизге көрүнүп турган бети фронт. Ушунун бетин, ушул жерди, мисалы, могул жерде бир логотип бар экен, мына логотиптин жанында мындай жазуу бар экен, бул деле балким логотип болушу мүмкүн, мага чейин чогуу. Ушул логотипти ушул жерге коелу. Же биягына койсокпу деп ойлонуп, жасап, мындай сайт кылып, ушул сайттын бетин көрсөтүп берген. Могул жакта get started деп мындай жазуулар бияка турсун, мына жазуулар бияка турсун. Мына жерде мындай social media деп коет го, социалдык медиалар бул жакта турсун. Мына search деген, найти деген иконка биякта турсун. Анан мыналар мындай болсун, мына жерде мындай иконкасы болсун. Ушулардын баарын жасап, бизге мындай ушул бетти көрсөтүп жасап берип аткандар булар фронт-энд разработчиктер. Анан мындай бир маселе бар. Мисалы дейли, бул жерде көп билинбейт. Мисалы, мен бул жерден немеге кирейин? Инстаграмга кирейин. Мисалы, мен Инстаграмга кирдим. Могул жерде карасаңыз, бул жерде менин аккаунтум турат да. Анан мына Акматов ITC деп, бирок бул жерде менин маалыматтарым бар да, мисалы, паролум бар, Gmail'ым бар, дагы көптөгөн нерселерим бар, монча нерселерим бар. Ошолордун сакталган жери бул адамдар көрбөйт. Биз көрбөйбүз, мен көрбөйм. Даже мен өзүм деле көрбөйм аны каякта турат, кандай болуп сакталып турат. Ошолорду жасаган адам, мисалы, сиздин паролуңузду, сиздин аты жөнүңүздү бир жерге жасап, бир складка сактаган адам ошол бэкенд разработчик да. Эми негизи биздин мобильный разработкада деле ошол фронтенд, бэкенд деген нерсе бар. Болгону просто бул мобильный разработка, бул ошол мен азыр бул веб-сайттарга байланыштуу айттым. Мобильный разработкада бир аз мындай кичине иш дагы серьезныйраак болгон үчүн анан муну өзүнчө мобильный разработка деп бөлүп койгон. Биз сиздер менен ушул курста ошол мобильный приложениялардын ошол фронт-эндин жасоону үйрөнөбүз да. Бирок только эле фронт-энд эмес, бэкэндинен дагы бир аз үйрөнөбүз. Но кийин сиздер иштегенде ошол мындай айтканда бэкэндди дагы иштебейсиздер да, анткени фронт-энд деле иштейсиздер, фронт жагын элечи. Себеп дегенде ошол фронтто деле кыла турган, жасай турган иштер өтө көп. Анан бирок ошол фронт бэкенд менен кантип байланышат, аларды кантип жасайт, ошо биз бэкендке маалыматтарды кантип жөнөтөбүз, аларды дагы сөзсүз курста үйрөнөбүз. Жакшы болду ошо мындай ушундай суроолорду сураганыңыздар жакшы да, мындай жөн эле баягы келип эле окутуп атыптыр деп эле окуй бербейчи. Рахмат. Так, дагы сонун биякта 60 секундадай убакыт калып атат, эң сонун. Тез эле кетип атабыз. Башкаларда суроо жокпу? Идрис, Дастан, Эрмек. Жок, суроо жок. Суроо жок, Так. Мен кыйын окшойм анда. Бир айта эле түшүндүрүп койдуңуз го. Эң сонун мынакей эми баягы этот компьютер дегенге келип, локальный дисксын ачып, SRC дегенге кирсем,
Flutter деген папка пайда болуп калды. Мына Flutter деген папканын ичине кирсем, монча нерсе бар экен. Хорошо. Бул ушундай туруп турсун. Муну жаптым. Биз бүгүн ошо мындай баарын катары менен ошол биринчи ошол установка иштерин кыла берели. Бул дагы бүттү. Эми кийинки кезекте ошол Android Studio'га берели. Android Studio'ну установка кылабыз. Экинчи ушуну көчүрбөдүк беле? Ушуну установка кылабыз. У матросов нет вопросов дейт. Эң сонун. Жакшы, бүгүн мындай тамашалуу сабак болуп атат го. Эң сонун. Так, азыр көрдүңүздөрбү, мындай ачышы оорду абданчы. Ошого мындай кичине сабыр кылып, өзү IT мындай өзү сабырдын иши туугандар. Сабыр кылсак эле көп нерсеге жетебиз. Так, next дейбиз. Могул жер мындай болуп калышы мүмкүн, сиздерде мындай эле болупчу. Бирок ушуга карабастан муну белгилеп кое бериңиздер. Бул да 1 гигабайт, бул 2. Мына бул жерде көрсөңүздөр space required деп 3 гигабайт болуп калып атат. 3 гигабайтты установка кылат экенбиз. Next дейбиз. Дагы next дейбиз. Анан бул жерде install дейбиз. Мунун инстолу биринчиси батыраак эле болот. Азыр карап туруңуздар. Биздин сабактарыбызды жасаган нерселерибизди кайра отчет аласызбы? Сөзсүз. Ооба. Мынакей, почти бүттү. Дагы next дейбиз. Установкасы бүттү. Эми бирок мунун ичинде дагы кылына турган иштер көп. Ушул жерде finish дейбиз. Finish десек, Android Studio мынтип ачылып баштайт. Азыр менде мурда Flutter болгону үчүн могул жерге New Flutter Project деген чыгып калды. Негизи бул чыкпайт. New Project анан Open деген эле чыгат. Ошону могул New Flutter Project'ти кылыш үчүн Plugins дегенге келебиз. Ушул жерге келип туруп, мына Marketplace деген жерге келип, Flutter деп жазабыз. Азыр мына бул install болуп турат. Эгер install болбогон болсо, ушуну басып install кылышыбыз керек болчу да. Болду. Эми кайрадан project дегенге келип, могул жерде мына more actions деген бар. More actions дегенди басабыз да, ичинен SDK Manager дегенди тандайбыз. SDK Manager'ди тандап, бул жерде SDK Tools дегенге келебиз. SDK Tools'ка келип, мынакей бул меники могул установка болгон экен. Мына эң акыркысын, мындай эң жогорудагысын тандайбыз. Могул ушундай көрүнүш үчүн бул моундай аралаштырган болот. Могул жерде Show Package Details дегенди тандайбыз. Тандасак мындай деталдуу түрдө өзүнчө бөлүп көрсөтөт. Мына Android SDK Build дегендин эң үстүнкүсүн алабыз да, ылдый жылып отурабыз. Ылдый жылсак, мына NDK деген дагы бар, ушунун да акыркысын алабыз. Андан кийинкинин да акыркысын, могул жерде белгиленбей калгандардын баарын, ылдыйын дагынын баарын белгилейбиз. Анан бул жерден apply дегенди басабыз. Мына эң ылдыйда турат, apply'ды басып, окей дейбиз. Ушул жерде дагы бир сиздердики башкача бир нерсе чыгат. Могул жерде accept деген нерсе чыгыш керек болчу, азыр өтүп кетти. Ал ошол жерге суроого келгенде дагы сөзсүз
группага жазсаңыздар, бири-бирибизге жардамдашып турабыз. Telegram группаны, биздин Telegram группабыз бар го. Ошону мындай активдүү колдонуңуздар. Биздин Telegram группаны мындай кадимкидей эле дайыма суроо сурап, бул жерде бизде мугалимдерден Жанибек бар, анан Эрнис бар, анан мен бармын. Үчөөбүздөн сурап туруңуздар, кандай кылам, кантем депчи. Так, бул дагы эми ушул Android Studio'дагы ичине киргенден кийин ушул мооларды көчүрүшү бираз убакыт алат. Бираз бир топ күтүп калышыңыздар мүмкүн. Сабыр кылабыз, күтөбүз. Жамгыр жауап аткойчу. Так, эң сонун бул жерден next дегенди басабыз. Бул жерде ошо бир нерселери болбой калды дейт. Эмулятор Hypervisor деген ушул AMD процессор болбогон үчүн бул проблема эмес, мындай кызыл болуп каталарды көрсөтөт. Finish деп сала беребиз. Болду, мына ошол болбой калган нерселерди кызыл менен көрсөтүп атат. Эми дагы finish дейбиз. Окей дейбиз. Эми бул more actionsга келип туруп, эми Virtual Device Manager дегенди тандайбыз. Virtual, эгерде кээ бир учурда бул жерде автоматически бир virtual device пайда болуп калат. Эгер меникиндей жок болсо, create virtual device дегенди тандайбыз мынакей. Ушуну тандап туруп, бул жерден билбейм, Pixel 6 Pro дегенди тандап койдум мен. Next дедим. Так, бул жакшы эмес окшойт, жакпады. Pixel 6-ны эле кыла берейин. Next дедим. Так, эмне болду? Булары болбойт экен. Кайсы болчу эле? Pixel 5. Хорошо, Pixel 5. Көчүрүш керек экен, мынакей туугандар. Азыр ушул жерге келгенден кийин, могул жерден бирөөсүн тандап туруп, мындай көчүрүп коюш керек экен, установка кылып. R дегенин көчүрө берейинчи. Бул дагы 630 мегабайт экен, көчө берсин. Скачать этип алып туруп, анан чыгат экен да. Туугандар, азыр бул көчүп турсунчу, эшикте өлө сон жамгыр жаалып, бир карап келип алайын. Эшикте сон жамгыр жаап туруп, сону карап келдим. Так, 620 мегабайт экен, 42% бүттү. Aslında gok menen ilep belgi menen турат го, ошол не себептен чыгып калат ал? Бул просто please wait until the requested actions are completed дейт. Күтүп тур дейт, ошол мынол аткарылып бүткөнгө чейин дейт. Биякта менин оюмча ошо бир эле адам окуйт окшойт, калганы окубай эле жөн эле Индираны эле карап болуп кетебиз деп ойлоп атат окшойт. Азыр мындай
кээде ойлошуңуздар мүмкүн, же Индира өзү деле ойлошу мүмкүн, мисалы ошонун баарын эле сурап атам, мындай туура эмес кылып атам го деген ойлор келиши мүмкүн да, негизи мурда менде деле ошондой ойлор болот эле. Бирок эң туурасы ушул. Эгерде ушинтип сурабасаңыздар болбойт. Эки түрдүү адамга билимдин жугушу кыйын дейт. Бири текебер адамга мен эмне ушунда сурайт белем эми деп мындай бой көтөрүп, же ушундан сурайт белем, өзүм эле билип алам деп текебер кылсаңыздар билим жукпайт. Анан экинчиси уялган адамга. Эми муну сурасам, уят го, эмне деп ойлойт десеңиз дагы билим жукпайт. Ошол экөөнөн болбоңуздар, сураныч. Дайыма сурап туруңуздар. Себеби сураган сайын кээ бирде мындай да, мисалы азыр эле Индира сураган нерсени мен билем да, мурда көргөм да. Ал мага көп деле кызыгы жок да. Ошон үчүн аны айтпай эле өтүп кетип аткам да. Сиздер аны билбеген үчүн алар сизге дайыма кызык да. Сураш керек да, ошондой көзүңө бир нерсени үтө көрүнүп атабы? Сураш керек да. Мына азыр даже могул жерден мындай сурап кое бериш керек да. Уш жерге келгенде эмне мына cancel дегендер иштебей калды депчи. Анан бүттү баардыгы, уже финиш эле кылыш керек, ошон үчүн булар иштебей турса керек деп айта алам да. Ошентип эле мындай сурап кете бериш керек. Финиш дейбиз. Мынакей азыр ошол R дегени чыгып калды. Мына башкаларынан next чыкпайт экен, карасаңыздар, ошол кайсыны скачать этсек, могул жанында мындай скачать деген белгиси мунуку бар да, бир эле ошо R'дикин скачать эттик, мына next чыкты да. Булардан чыкпайт. Көрдүңүздөр, мына кызыл менен. A system image must be selected to continue дейт. Ошол image мынусун басып, тандап, анан скачать этип алып улант деп атат да. Муну келип тандадык. Бул жакта маалыматтар чыгып атат. Дастан? Меники азыр могу жерден установка болупту Android Studio. Кайсынысын тандаш керек? Android Studio, Android Virtual Device дейт. Мындай кылалы, Дастан мырза. Азыр сиз айтып аткан суроо мага түшүнүксүз болуп калды. Көрүш керек да. Сиз ошол компьютердин бетине скриншот кылып туруп Telegramга жиберсеңиз. Азыр Дастан мырза аны жибергенге чейин мен next дегенди баса берем. Мына Pixel 5 API 30 деген чыкты. Ушул ат экен. Муну атын каалагандай коюп алсаңыздар боло берет. Мисалы my phone деп коеюн мен. Анан finish дейм. Finish десем мына мондай болуп my phone деген бир телефон бул жакта пайда болуп калат. Мынакей. Эгерде мен могул жерде мына play'ди бассам, мага бир мындай виртуальный бир телефон, эмулятор деп коет, муну emulator деп коет англисче, launching emulator деп, мындай бир виртуальный телефонду чыгарып берип атат. Азыр муну да жаап салам. Болду окшойт, муну деле жаап салам. Азыр анан муну мындай коюп туралы. Ушул ачсын, мисалы, мындай до конца эле күтөлү. Так. Күтүп атабыз. Азыр Дастан мырза да видео жиберет болуш керек. Жиберди уже. Болду, экөөнү тең тандайсыз, next дей бересиз, Дастан мырза. Мына сонун. Ушинтип жиберип, ушинтип туруш керек да. Мынакей, бул жерде азыр ошо бир телефон ачылып атат, аны күтүп атабыз. Көрдүңүздөр, убакыт алат да. Мынтип баскылай бербеңиздер да, бул эмне болуп атат? Ачпай атат го дебеңиздер вообще, мындай сабырдуулук менен. Бул балким сиздин компьютериңиз мисалы аябай күчтүү, тез эле ачып калышы мүмкүн. Балким меникинен дагы слабый, дагы жайыраак ачып калышы мүмкүн. Меники негизи өтө күчтүү эмес, слабыйраак эле компьютер, бирок өтө слабый эмес.
Дастан мырзадан дагы суроо келди. Да дейсиз, муну да дейсиз. Мындай нерселерде да, yes дегендерди тандаш керек болсун. Так, мынакей көрдүңүздөрбү, бизде жаңы бир мындай виртуальный телефон пайда болуп калды. Азыр мунун ичинде кээ бир ушундай нерселер бар. Кадимкидей эле колдоно берсеңиз болот. Так, камерасы бар бекен? Камера бар экен. Тартат бекен? Бул жерде камерасы көрүнүп атат. Просто мындай виртуальный болгон үчүн бир мындай үйдүн немесин көрсөтүп коет экен. Камерасы ушундай иштейт экен. Муну өчүрүп салабыз. Так, бул ушундай иштеп тура берсин. Азыр колдонобуз муну дагы. Колдонбой да калышыбыз мүмкүн, бүгүн жетишпей калышыбыз мүмкүн. Так, Git бүттү, эң биринчи көчүргөнбүз. Flutter бүттү, эң биринчи, экинчи көчүргөнбүз. Android Studio бүттү, үчүнчү көчүргөнбүз. Төртүнчүсү бул VS Code. Сонун экен кызым. VS Code дегенди установка кылабыз. VS Code'ду 2 жолу бастым. Бул дагы кетип атат. Так, мынакей VS Code ачылды. VS Code user дегени. I do not accept the agreement деп турат. Бул I accept дейбиз. Мен макулмун дегендик, а? Next дейбиз. Next дейбиз. Next дейбиз. Ушул жерде өтө маанилүү. Монун бардыгын белгилеп коюңуздар. Эч бири калбасын да, баарын белгилеп коюңуздар. Next дейбиз. Install дейбиз. Бүтөбүз. Бул бат эле болот. Кудай буйрса. Мынакей, бул дагы бүттү. Эми сразу эле ушул жерден моуну мындай белгиленген боюнча бассак, бизге VS Code'ду мындай кылып ачып берет. Азыр мунун ичинен коддор чыгып калышы мүмкүн, ооба чыгып калды. Мындай болбош керек сиздердики. Кандай кылам? Сиздерде биринчи ачылганда мындай болгон VS Code ачылат. Мындай стой эле болот. Даже мондай нерсе болбойт. Биякта менде бир нерсе чыгып калды. Ушундай болуп ачылганда VS Code'го, так, Дастан мырзадан дагы, ушул жерден Дастан мырза мынакей сонун суроо келди сизден. Могул ушул жерде Android SDK license дегенди басып туруп accept дейсиз. Андан могул Android SDK preview дегенди басып туруп accept дейсиз. Анан Intel Android extra license дегенди басып туруп accept дейсиз. Анан next же finish деген чыгат. Түшүнүктүү болдубу, Дастан мырза? Кайталап коесузбу? Иә. Кайталап коесузбу? Азыр анда кайталайм, могул жакты айтып алайын, анан кайталайын. Биз аз эле калды. Бул жерден могул manage дегенге келебиз. Жок, мынакей могул жерден extensions деп турат. Мына могул жакта көрүнгөндөрдөн Explorer мындай могул жок болушу мүмкүн сиздерде. Бирок могул сөзсүз бар. Extension деген эң аягында турат. Ушуну басабыз. Анан бул жерге дагы келип туруп Flutter деп жазабыз. Flutter деп жазсак, интернет начар болуп калды окшойт. Мына Flutter деген чыгат. Мынакей ушул Flutter дегенди install дейбиз.
install десек, бул мынтип көчүп калат. Болду. Анан ушул жерде Flutter widget snippets дегендер ушул сыяктуу нерселер бар, аларды да кийин көчүрүп алсак болот. Пока бул дагы бүттү, ушуну менен бүттү. Муну дагы өчүрүп турайын. Эми бизде акыркысы калды. Бул акыркысы Visual Studio Setup деген бар. Бул дагы ошол Visual Studio Community. Муну дагы 2 жолу басам. Биринчиси тез эле болот. Мына продолжить десеңиз эле мындай болуп туруп тез эле болуп калат. Бул жагы бат эле. Так, ушул жерге келгенде бир аз ылдыйжылабыз. Бир аз ылдыйжылсак, разработка классических приложений на C++ деген бар. Разработка классических приложений. Себеби бул жерде мобильный приложений деген бар. Разработка приложений для универсальный дегени бар. Ошолорду эмес, именно разработка приложений, классических приложений на C++ дегенди тандап, ушуну тандап туруп, бул жагынан установить дейбиз. Бул дагы установка болуп баштайт. Бул дагы бир аз көбүрөөк убакыт алат. Кичине күтөбүз. Бул боло берсин. Мен Дастан мырза угуп атасызбы? Сизге жооп бере берейин. Отам. Дастан мырза, сиз бул жерден биринчи муну тандап, ушул тандалуу турат. Мунусун тандайсыз. Accept деген кабыл алуу да. Муну тандайсыз. Ал бул бүткөндөн кийин муну кызылдын баары өң өзгөрүп калат. Андан кийин мунусун тандап туруп, дагы ушуну басасыз. Анан муну тандап туруп, дагы ушуну басасыз. Анан next же finish деген ошондо чыгат. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Эң сонун, түшүнүктүү адамдар жыргатат да. Бир айтсаң түшүнгөндө жыргайсың да. Бирок проблема эмес. Кайра ошентип сурап туруш керек. Так, мына бул жагы эми дагы кыйгада көчүптү. Эми дагы сүйлөшүп турсак болот. Эми кайсы анекдотду айтып берейин? Мен кантип программист болуп калгам, уктуңар беле? Өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетпейсизби? Өзүм жөнүндө кече да тааныштырдым эле. Менин аты жөнүм Турат Алыбаев. Ошол Flutter ушул сиздерге үйрөтүп аткан нерседе ошо өзүм деле иштейм, программистмин. Бирок азыр ошол көбүнчө биздики ошол мындай менеджерлик тармагында болуп атат. Анткени өзүбүздүн IT компаниябыз бар, бул Ахматов IT компания деген. Азамат Ахматов деген программист байке экөөбүз чогуу негиздегенбиз. Азыр ошондо директормун, анан программистмин да. Анан мындай, мен негизи өзүм кыргыз тилчи мугалиммин. 11 жыл кыргыз тилден сабак берип мугалим болуп иштегем. 11 жыл иштегем. Университетти бүткөндөн баштап эле ошол IT тармагына өткөнгө чейин только кыргыз тилден мугалим болуп иштегем. Анан ошол 11 жыл ичинде эле мен IT тармагынын келечеги бар экенин билип, дайыма ошол мектептеги окуучуларыма ошол IT тармагына окугула деп аларды кызыктырат элем да. Азыр баягы мындай, муну дагы ошо баягы анекдотко такап сиздерге кичине тамаша кылган атам. Баягы бир анекдот бар го. Апенди көчөдө жаш балдар кетип атса, мындай ойноп тийишип атса, ошолорду алдайт экен да. Тети тоонун ар жагында алма таратып атат, бекер эле бар алып алгыла десем, балдардын баары ишенип чуркап кетсе, анан апенди карап туруп артынан ишенип өзү да чуркап кетет экен да. Чын эле берип аткан жокпу депчи. Ошонун сыңарындай туугандар, мен баягы окуучуларымды ушу ITде келечек бар, ITде келечек бар, ITни окугула деп ар дайым ошол IT тармагына кызыгып, ал жактын мындай жаңылыктары менен кабардар болуп,
кызыгы берип, ошо апендиге окшоп баягы окуучуларымды IT окугула дей берип, алардын артынан өзүм да кетип IT окуп калгам да. Кыскача ошондой. Анан негизи мен ошо IT тармагына кантип келгеним, канча окуганым, булар боюнча макалаларды көп жаздым, интервьюларды көп бердим, ар кайсы радиолорго, газета, журналдарга абдан көп интервьюларды бердим. Ошолордун баары эле мындай окшош эле. Анан ал жерде эми ар кандай нюанстар бар, окуп аткандагы кыйынчылыктар тууралуу сурап калгандар бар. Же болбосо ошо кыйынчылыктарды кантип чечтиңиз эле деп сурап калгандар бар. Эми алардын баары мындай узун жомок, бирок кыскасын айтканда, мен ошол баягы окуучуларымды IT тармагынын келечеги кең экенин көрүп туруп, ошол тармакка кызыктырып атып, анан өзүм дагы өтүп кеткем да. Азыр ушул жерден мындай могул көчүп бүткөнгө чейин дагы кыстырма кылып мен сүйлөп турайын. Сиздер билесиздер да, Figma деген компания бар, Figma. Мына баарыбызга белгилүү, мына неме да, Figma компаниясы карасаңыз, ушул компания, ушул Figma компаниясын жакында эле Adobe, мына владелец Adobe болуп калды да. Келиңиздер ушул жерден кичине бир аз мындай ушул менен таанышалы, кантип муну кантип ачсак болот. Жок, бул сүрөтүн ачып кетти. Мына жердеги кыскача маалыматты ачыш керек болуп атат да. Figma компаниясын жакында эле, мына 27-сентябрда 2016-жылы чыгыптыр. Регистрациясы ушундай болгон. Жок, 2012-де начало работы дейт. Дата выхода дейт. Расположение сервера США, автор Фил, анан Дилон деген экөө экен. Тип сайта онлайн сервис дейт. Азыр владелици Adobe компаниясы. Могул экөө иштеп чыгып туруп, Adobe'го сатып жиберди. Ушул канчага сатылды уктуңуздарбы? Жок, уккан жокпуз. Келгиле анда ошону карайлы. Figma эмне деп сурайбыз? Орусча. За сколько продали дейбизби? Adobe договорились о покупке онлайн-сервиса для 20 миллиард доллар дейт. Ушул Figma деген биз билген ошол Figma компаниясы, Figma 20 миллиард долларга, могул биз билген эле Figma 20 миллиард долларга Adobe компаниясына сатылып кетти. Бул не деген акча? Мындай элестетип атасыздарбы? Бул эки эле адамдыкы да, мына эки адамдыкы да, ушул эки адам иштеп чыккан да. Бул ушул ITнин күчү да, ушул программисттердин күчү да, бул ушул программисттер сиздер деле ушундай, ушул сыяктуу бир программаны иштеп чыгып, араңыздардан уш жерде отургандардын бирөөсү ушундай күчтүү программаны иштеп чыгып туруп 20 миллиард долларга сатса, Кыргызстандын тышкы карызы канча билесиздерби? 4 миллиард доллар деп атышат. Эми 4кө жетпейт да, өзү негизи 2,5 болчу, анан жакынкы арада могул доллардын курсу көтөрүлүп кетип, ошолорду кармайбыз наркы берки деп кичине аракет кылып, ошол карызыбыз 4 миллиард долларга жакын имиш да. Бул эгерде Индира, мисалы, сиздин бир продуктуңуз 20 миллиард долларга кетсе, сиз ошол 4 миллиард долларды жаап коет белеңиз? Ооба, жапмак болушум керек. Көрдүңүзбү? Биздин элдин, биздин мындай балдарыбыздын, кыздарыбыздын көңүлү, пейили ушунчалык ачык, мындай патриоттук сезими күчтүү. Ушинтип ойлонобуз да бизчи. Мен деле ошентип ойлойм да, эгер менин деле продуктум 20 миллиард долларга сатылса, мен деле тышкы карызды жаап коет элем депчи. Бирок туугандар, эми алго саясий маселелер, бирок мен көп айтам го, өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош депчи.
Вот мына айтып аткан нерсем ушул да. Эгер сиз 20 миллиард доллар тапсаңыз, ал жерде сиздин төккөн эмне деп коет, налогуңуз деле, мамлекетке төккөн налогуңуз деле 1-2 миллиард болмок да, жөн элечи. Бул деле ошол биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошот. Сиз сөзсүз эле барып депутат болуп, президент болушуңуз шарт эмес. Ушунчалык мындай укмуштуудай пайдалуу программаларды иштеп чыккыла, бул мындай Кыргызстанга эле эмес, бүт дүйнөгө пайдалуу болсун, миллиарддаган кирешени сиздерге алып келип берсин да. Бул эч качан ошолго жетүүгө кеч эмес, туугандар. Мен өзүм 33 жашымда программалоону баштадым, туугандар. Ушул нерселерди көргөндө, ушундай бир ийгиликтерди көргөндө, өзүмө болгон ишеним пайда болуп, өзүмө болгон мотивация пайда болуп, анан ушуну баштадым да, туугандар. Демек, эч качан кеч эмес экен. Сиздер дагы любой бир учурда баштасаңыздар болот деп аны жазып берип, анан элдер ошо бизге кайрылып баштады, сурап баштады. Мен да программист болсомбу деп атат. Анан мүмкүн болушунча биз дагы колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Эми азыркы учурда, туугандар, бизде компаниябыздын ичинде 2 ишмердүүлүк жүргүзүлөт. Бул бирөө курс окутулат, экинчиси разработка кылынат. Кудай буюрса, сиздер ошол курсту бүткөндөн кийин 3 ай ошо биздин компанияда мындай акысыз стажировка кыла аласыздар. Бирок акысыз стажировканы кылыш үчүн 6 ай толук окуп бүтүрүп, мындай жакшы результат көрсөтүш керек. Ошону эле көрсөтсөңүздөр, Кудай буюрса, эмне кылабыз? Стажировкага алып. Стажировка деген сөз эмне? Бул IT тармагында мындай жумушка кириш үчүн сөзсүз ошо стажировкадан өтүш керек экен да, бир нерсе кылыш керек экен, иштеш керек экен. Иштебесе жумушка албайт экен да. Алардын баарын көрдүк. Мына азыр сиздер биздин 11-чи группасыздар, жана да айтпадым беле. Сиздерге чейин 10 группа окуган да. 10-чу группа окуп атат, азыр деле 9-чу группа окуп атат, алар бүтө элек. Бирок 8 группа бүткөн. 8 группадан ишке кирип, эми мындай жумушка кирип көбөйүп башташты да. Биз деле окутуп баштаганыбызга өзү эмне болду? 1 жылдын эле жүзү болуп атат, 1 жылдан эми ашып атат да. Ошол сиздерге азыр жанагынтип жумушка кирген балдарыбызды айтып, биз разработка уже заказдарды алып иштеп баштадык, аларды айтып, мындай сиздерди ишендиргенге бир нерселерибиз бар да. Биздин ошол 1-чи, 2-чи, 3-чү группаларыбызды окутуп атканда биздин эч нерсебиз жок эле. Жаңы түптөлдүк, ачтык, анан элдерге айтып ишендирип баштадык да. Келгиле, окутабыз, чогуу ийгиликке жетебиз депчи. Мен ошол 1-чи группаларыбызга аябай ыраазы болом. Мындай айтканда, баягы биздин жөн эле сөзүбүзгө ишенип келген да. Азыр болсо мындай колубузда бир нерсе бар да. Баягы мындай жөнөкөй салыштырып айтканда, азыр сиздерге келгиле чай ичкиле деп аткан болсок, мындай колубузда чайнекти кармап турабыз да. Мына чайнек бар бизде, чай ичкиле депчи. Мурда ошо 1-чи, 2-чи группаларыбызга келгиле чай ичкиле дегенбиз. Чайнегиңер барбы десе, жакында чайнек алабыз, келе бергиле дегенбиз да. Салыштырып айтканда ушундай болуп калды да. Анан ошого ишенип, булар чайнек алат экен, биз баралы деп келип, анан чайыбызды ичишкен да. Кудай буюрса, ошо сиздер да мындай биздин арабызга кошулуп калдыңыздар. Аябай сүйүнүп атам. Кудай буюрса, ошол баардыгы мындай кичинеден болот, нолдон болот, аз-аздан болот. Айрыкча ошо IT тармагында ушундай экен. Мындай сразу эле чоң нерсени үйрөнө албайт экен адам. Мен башында аябай кыжаалат боло берет элем да, мындай. Күнү эле окуп аткансым, бирок карасам эч нерсе үйрөнбөйм да. Аябай жүдөйт элем, нерв болот элем. Окуй элатам, эч нерсе билбейм го депчи. Көрсө IT өзү ошондой экен да. Мен азыр деле дагы эч нерсе билбейм да. Мындай карап отурсамчы. Бирок көрсө ошо кичинеден окуп отуруп көп эле нерсени үйрөнүп койдум. Мына сиздерге көрсөтүп аткан нерселер деле ушулар өзү билим да. Буларды деле үйрөнүп турбуз, көрсөчү. Так. Дастан мырза, эң сонун ошол могул орусчаны көчүрбөй эле коюңуз. Буну X-ти басып өчүрүп сала бериңиз.
Могул жакта могул жагы сүрөткө жакшы тартылбай калыптыр, Дастан мырза. Мынакей могул жакта бир ушул жактарында extension деген бар да, ошону басыңыз. Сүрөткө тарткандачы, Дастан мырза, мындай компьютерде клавиатурадачы print screen деген бар да, PRTSK дегенчи, ошону бассаңыз, анан бул жакка келип туруп эле вставить деп койсоңуз, мондай экранды сүрөткө тартып түшүрүп коет да. Мына карасаңыз, мен азыр экранды тартып түшүрүп койдум да. Эң сонун мына көрдүңүздөрбү, өтө акырын болуп атат да. Бул акырын болгончо мен кечке мындай сүйлөп мындай көп нерселерди айтып жетишип калып атам да. Телеграмды кошо электим дейт, кошуп алыңыз. Болду, азыр мына азыр жакшы нерсе келди. Мына могул сүрөтүңүз жакшы келди, мынакей сонун. Мынакей extension деген могул жерде турат, мына моуну басасыз. Анан ошону басып туруп, Flutter деп кылсаңыз болот. Ошону басып, Flutter деп жазып, Flutter'ды установка кылып баштай бериңиз. Дастан мырза, негизи көп деле шашылбасаңыз деле боло берет. Анткени бүгүнкү кылган иштерди Кудай буюрса эртең Эрнист мырза көрсөтүп берет. Учится, я тоже учусь. Мы здесь все студенты. Алло, агай. Да, отам. Айтып атканда что үнүңөр жоголуп кетти менден. Катып туруп. Интернеттен го дейм. Азыр мындай болуп атат, Дастан мырза, сиз бир эле учурда сабакка да катышкан, наткыларды да кылып аткан үчүн сиздин интернет аябай слабый болуп кетип атат да. Ошон үчүн укпай калдым да, extension дегенде бас дегенден кийин эле үндөр жоголуп кетти. Мүмкүн болсо, Дастан мырза, бүгүнчө шашпай эле турсаңыз болот. Бүгүн көрүп тура бериңиз. Эртең кылабыз анын баарын. Хорошо. Сабактар канча саатка созулат негизи? Уже код жазып баштагандан кийин 2 саат. Азыр мен бүгүн ойлогом мындай кыска эле болуш керек деп, бирок бул деле ошо 2 саатка жакындап баратпайбы? Негизи мен кыскараак өтөт элем, бирок бүгүн меники деле узун болуп кетти. Негизи ошол 2 саатка чейин созулуп калат да.
Агай могу бэкэнд части эмне менен жазылат? C++ менен бе же кандай Dart менен бе? Флаттердики приложенияныкы. Бул бэкэндке байланыштуу да. Бэкэнд эмне менен жазып берсе. Негизи Dart'тын өзү менен деле бэкэнд жазылат. Flutter менен эмне эле Dart менен деле жазылат. C++ менен жазса деле болот. Java менен жазса болот, Python менен жазса болот. Вообще эле Firebase колдонуп койсо болот, Amazonго коюп койсо болот. Эми бэкэнд бул бэкэнд эмнеде жасап берсе да. Биз бул курстун ичинде ошол бэкэндке байланыштуу суроолорду Firebase менен чечип, ошо менен көрсөтүп берип турабыз. Себеби эртең иштеп атканда ошо REST API деген бар. Бэкэнд менен иштөө жагы жумушта керек болот. Ошону үйрөнүш үчүн Firebase бизге жетиштүү да. Эң сонун көчүрүлүп атат. Бир аз калды, 67%. Күтөбүз, башка вариант жок, сабыр кылабыз. Дагы барбы суроолор? Идрис мырза, сизде кандай болуп атат? Суроо барбы? Мага баары түшүнүктүү, рахмат. Азырынча суроо жок. Турат агай кыйын го. Карасын. Түттү болуп калыпсың, бар жатабы. Так, бүгүн даже 2 сааттан өтүп кетет окшойт сабагыбыз. Менин оюмча. Так. Суроо жок, тынчып калдык го, ятып тынч болуп.
биз сабак учурунда могу фигманы колдонобузбу же колдонбойбузбу? Фигманы колдонобуз, бирок мындай. Фигманы колдонууну биз үйрөтпөйбүз. Себеби мындай болуп калат да, эми азыр бизде мындай тапшырмалар бар. Аткарыш керек болгон мындайда. Биз мобильный приложение жасайбыз да. Анын дизайны бизге фигмада келиши мүмкүн да. Же болбосо Photoshop'ta gelip калышы мүмкүн, же вообще эле башка приложенияларда келип калышы мүмкүн. Мисалы, могул жерде Web Digital деген бир заказыбыз бар эле азыр. Мына Web Mobile деген. Мисалы, мобильный приложениялардын биринчи ошо дизайны даяр болот да. Дизайнер аны кайсы платформада даярдаса, айырмасы деле жок. Мисалы, бизге бул мына Figma'da даярдалган мындай бир приложение келген. Биринчи ушинтип бизге сүрөтүн чийип беришет. Анан анын биз эмне кылабыз? Коддорун жазып, приложение кылып чыгарабыз да. Бул Figma'ны биз ошол эле максатта колдонобуз. А так бул мисалы дизайн кантип жасалат, аны үйрөтпөйбүз да. Окей. Мындай болуп даяр дизайн келет, ошону биз мобильный приложение кылып иштеп чыгара алабыз. Жакшы суроо болду, аябай. Биякта телефонубуз турат. Бүгүн ушуну иштеткенге жетишип калсак экен деп атам. Жанатан бери ушуну өчүрүп койбоптун да. Ушундай лишний нерселерди да өчүрүп койсок, тезирээк иштейт. Ошону эске албай калыптын, мындай ашыкча нерселерди өчүрүп тура бериш керек. Жакшы, уже аябай компьютер мындай дырылдап калды. Завершение дейт, мына бүтүп атат да буюрса. Бүттү буюрса, очистка дейт, все. Муну өчүрүп сала берем. Муну дагы азыр ушундай нерсе ачат туугандар. Эртең видеону көрүп атканда муну дагы жакшылап көрүп алыңыздар. Муну деле жаап салабыз. Ушул видеодогу кадамдарды эле мындай кадам жасасак эле, Кудай буюрса, баары туура болот. Анткени көптөгөн каталар чыгат. Программист деген ошол каталарды чечүү менен программист болот. Так, баары бүттү. Эми бир маселе калды.
Могул көчүргөн нерселердин баарын мен удалить этип салам. Бул эртең бизге мындай мешать этпеш үчүн жок, уже болду, удалить этип салдым. Баары мынакей баарын жаптык, эч нерсе жок. Этот компьютер дегенди ачабыз. Локальный диск С дегенге киребиз. SRC, Flutter. Анын ичинде мына акырында өйдөдөн карап келе берсеңиздер, bin деген папка бар. Bin. Ошол bin деген папкага кирем. Ошол жерге келип туруп, могул жердеги мындай боштук барго, ошол жерге басам. Муну copy деп копировать этип алам мынакей. Copy, копировать этип алдым. Андан кийин Агай үнүңүз угулбай калды. угулбай калдымбы туугандар? Ооба агай угулбай калдыңыз. Кайра баштайм ошол жерден. Азыр неме чыгып кетип кайра кирди. Клавиатурадан азыр мен могул жерден клавиатураны чыгарып алайынчы. Keyboard деген бар, One Screen Keyboard деген бар. Мынакей клавиатурадан могул Windows баскычы менен, могул Windows баскычы менен могул R'ди чогуу басышым керек. Мынакей аз карап туруңуздар. Менин басканым бул жактан көрүнөт. Мына көрдүңүздөрбү? Мына. Ошондо могул нерсе чыгып атат. Мына Windows баскычын басып туруп, R'ди бассам бул чыгып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Же болбосо, могул pust дегенди басып туруп эле бул издей турган жерине меники англисче болгон үчүн run деп жазам. Run. Сиздер бул жерде эмне деп жазышыңыздар керек? Выполнить десеңиздер дагы болот. Ошондо могул нерсе ачылат. Мынакей run деген. Бул жерге мен system билбейм, CPL деп жазам да, окейди басам. Бизге мондай нерсе ачылат. Мындай жерде биз advanced деген бар. Бул деген эмне эле? Дополнительное деген бар. Ошол жерден басып, переменные thread деген бар орусча. Бул environment variables деп турат. Ошону басам. Мондай нерсе ачылат. Бул жерден path дегенди басам. Edit. Ошол path'ты басып туруп, edit же изменить деп чыгат орусчасы. Ошону басам. Бул жерге келип, мына меники бар экен, муну удалить этип салайын. New деп туруп, мышканын оң жагын басып, ставить дейм. Мынакей пайда болуп калды. Enter'ди басам, мынакей. Биз көчүрүп алган нерсе, могул жактан көчүрүп алган нерсе мына C, SRC, Flutter, bin. Бул put деп коет да, жол. Ошол Flutter бизди тааныш үчүн, Flutter'ди биздин Windows система тааныш үчүн анын жолун, put'ту көрсөтүш керек. Анан бул path деген астыда дагы бар. Edit дегенди басам, мына бул жакта дагы бар экен. Муну дагы удалить этип салам азырынча. New деп туруп, кайра муну дагы коем, ставить дейм. Окей, окей, окей. Всё, бардыгы окей. Ушулардын баарын окей кылгандан кийин мүмкүн болушунча компьютерди бир перезагрузка кылып алса жакшы болот. Бирок мен азыр перезагрузка кылбайм. Артка чыгам. Ушул жерден ылдый келип, Flutter console деген файл бар. Flutter console. Ошону 2 жолу бассам, мага мындай бир кара терминал чыгат. Мындай болгон. Flutter дейт. Welcome to the Flutter console дейт. Ушул жерге келип, Flutter доктор деп жазам. Кээде тамашалап коем, Flutter достор деп жазам деп.
Flutter менен дос болуп калбадыкпы? Enter'ди басам. Enter баскычы бар го, мына клавиатурадагы ошону бассам, азыр менде бардыгы мындай болуп чыгып калды. Ката жок чыкты да, блин. Ушул аябай туура эмес. Ушул жерде көптөгөн каталар чыгат. Эртең сиздерде ушул каталар чыксын, ошолорду көрсөтүп бергенче бул каталардын баарын оңдогонду көрсөтөбүз. Бул жерде могул Android Toolchain'den ката чыгат, анан Visual Studio'dan ката чыгат, ошолордун баарын Кудай буйрса эртең көрсөтүп берем. Так, бүгүн сабак ушундай болду туугандар. Бүгүнкү сабакты эртең менен YouTube'га чыгарам. Сиздерге ссылкасын жиберем. Телеграмга ошол жерден көрүп, карап, жакшылап установканы кыла бериңиздер. Эртең кечке чейин өзүңүздөр бош убактыңыздар болгондо, анан эртең кечинде кайрадан сабак кылабыз. Эрниз агай экөөбүз эртең ошол сиздердин каталарды карайбыз. Эртең биз сүйлөбөйбүз. Көбүнчө сиздер сүйлөйсүздөр, мындай болду деп. Анан биз аны бас, муну бас деп көзөмөлдөп сиздерге жардам беребиз. Так, азыр записти токтотуп атам. Калган суроолорду андан кийин улантсак болот.